Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Дарт жана Дава китебинен Ибн Кайым рахимахулла мусулман адамдын жан дүйнөсүнүн ооруларынан биринен эскерип, кайра ага шыпа жолун эскерип, ошондой жол менен кетип баратат китебинде. Адамдын жүрөгү, иманы ушундай кирдейт. Кадимки адамды аппак кийим кийгенде, ошондой бир адам ылай жерде, ылай кир көчөдө басып келатат. Жапжаң кийим менен, аппак. Керек болсо шымыдак делчи. Көйнөгү да аппак. Анан ошол адам бут кийими да таптаза. Кандай базат? Ошо таштан ташка секирип таза жерден базат. Ошо ылай чачырабасын, кир болбосун деп. Анан бир чачыранды тиет, 2 тиет, 3 ылай тиет, 4 тиет, не кылат? Акыр барып жана кийими кир болуп калганда, адам жанагы биринчи таза кезиндегидей болуп, жерди тандап, таза жерден баспай калат. Болду, болор иш болду, боёганды, кир болду деп ылгабай эле басып кетип берет. Ушул адамдын иманы, жүрөгү ушундай болуп кирдейт деп пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан. Кадимки кийимиңер кир дегендей деген. Анан кийим кир дегендейин жанагы киши да не болсоң ошо болду деп жолду басып кетип аткандай эле адам дагы тобо кылбаса, истихфар кылбаса, Аллах Тааламга кайтпаса, жаман адаттарын, күнөөлөрүн таштап, жакшылыкка бел байлабаса, баягы мага баары бер дегендей болуп басып кетип берет го кир адам. Мана ошондой болот. Ошон үчүн күнөөнү күнөөгө топтобой, тобону кечиктирбей улантып кете берүү бул өзүнчө бир жанагы наркотик менен ооруп калгандар, аракка малынып, арактан башы чыга албай калгандар, оорулар бар да, денесине сиңип калат. Ошондой эле күнөө менен адамдын жүрөгү да ууланып калат. Ошол күнөөгө жеңил карагандыктан. Ошон үчүн адам баласына күнөө кылбай коюшу мүмкүн эмес. Маселе буда эмес, адамдын касиетинде күнөө кылып алат. Күнөө эч убакта кылба деп эч ким айта албайт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткандай, ар бир адам баласы күнөө кылуучу. Бирок күнөө кылуучулардын эң жакшысы Аллахка кайтып тобо кылуучулар. Ошол күнөөдөн түшүп алсаң, тобо менен кайтууга заматта аракет кылып керек. Сооп иш жасай калууга. Ошо жүрөктү кирдетип биротоло нары кап-кара кылып салганга чейин. Жүрөк кап-кара болуп калса, Кудай сактасын, тобо кылбай калса, адамдын жүрөгү сезбей калат жакшылыктарды. Кулагы укпай калат жакшылыктарды. Көзү да көрбөй калат акыйкаттарды. Тили дагы жакшылыкты сүйлөбөй калат. Себеби жүрөк ууланып калган. Ошо жүрөктүн негизинен анан көзү, кулагы, тили, денеси реакция. Себеби жүрөк деген бул падыша. Жүрөккө баш эт бар. Ошон үчүн жүрөктө бир кесим эт бар. Ошол оңолсо дене оңолот. Ал бузулса дене бузулат деп хадистерде келет. Эч убакта мүмкүн эмес адамдын күнөө иште жүрүп, эң негизи жүрөк таза болсо деп, жүрөк таза деп, ал жөн эле ооздан чыккан сөзү. Кайдан билет жүрөгү таза экен? Жүрөгү таза болгондо амалга чыкмак адам. Мына ошол жерден бул автор Ибн Кайым рахимахулла, эми мусулман адам сен жакшылыкта жүрсөң да, Кудай жолунда жүрсөң да, айрым буйруктарды аткарып жүрсөң да, бирок жашоодогу түрлүү түркүн күнөөлөр бар. Мына ошолорду жеңил караба, ошонун азабы жок деп ойлобо, же бул жакта сооп иштерим жаап кетет деп ойлобо деп кайра айрым күнөөлөрдү эскерип атат. Эгерде ошондой болгондо, анда Аллах Таалам деле бул дүйнөдө көп азап жолдорду алып коймок. Урдагандын колу кесилбейт эле, өлтүргөн адам кайра өзү да өлбөйт эле, никеси бар болуп зына кылганда ташпаранга алынбайт эле. Канча деген жазалар бар Аллах Таалам. Бул дүйнөдө эле койгон. Эми акыретте андан да катуу деп эскертип атат. Бул дүйнөдөгү азап эч нерсе эмес деп. Ошон үчүн урматтуу бир тууганым мусулман, эч убакта сен өзүңдү өзүң таштап салба деп тегинде чакырып улантып атат. Бул Бухари хадисинде келгенде Абу Хурайрадан кабар берет. Ман канат индаху ли ахихи мадламатун фи малин ау ирдин фалиятихи. Кимдин бир тууганында зулумдугу бар болсо, мейли акчасында болсун, же аброюнда болсун, ал келип адалдасын дейт. Антпесе ушундай күнгө барып кала турган болсо, ал күндө динар да жок, дирхам да жок. Бак кутулуп коеюн десе, тек гана сообу менен берет деген. Ал адамдын сообун алынат. Сообу түгөнсө күнөөлөрүн берет деген. Анан барып тозок ыргытылат деген. Бухариде келген хадис туугандар. Ушул дүйнөдө кимди ушактап койдуң, кимдин үстүнө курдомат кылып койдуң, же кимдин акчасын тартып алгансың. Азыр мүмкүнчүлүк бар, кааласаң акча менен кутуласың, кааласаң барып кечирим сурап адалдайсың. Мына ошондой мүмкүнчүлүктү колдонуп кал деп атат. Антпесе
тозокко барганда, Кудай сактасын, акыретке барганда тек гана ушул дүйнөдө мээнет кылган соопторуң менен күнөөңдү бересиң. Соопторуң түгөнүп калса, анын күнөөңдү ошол дооматыңа жараша, зулумуңа жараша аласың. Адамдын аброюна айтылып атат жана зулум. Зулумдун түрү көп. Акчада зулуму бар. Жалган кур жала жаап койгон канча адамдарды түшүнтүп. Кээ кур көйлүккө өтүп, бирөөлөрдү каматтырып салган жалган көөгөт. Ошолордун убалы деп коет го, биз убал оңдурбайт дегени. Кээде бул дүйнөдөн эле адамдар ошонун жазасын көрөт. Элестетиңиз, тооба кылбай, кайтпай, кечирим сурабай, адалдабай өтүп кетсе, акырети кандай болот? Адамдын жыйнап койгон соопторун ширк менен рия жок кылып салат. Билесиң, Аллахтан башкага арнап кылуу бул жок кылат. Жана ошондой эле зулум дагы адамдын көп топтоп койгон амалдарын эмне кылат экен? Жоготот. Эмнеге жоготот? Себеби ошону бересиң акыретте. Соопторуңду бересиң. Анан соопторуң калбай калса, Кудай сактасын, анын күнөөлөрүн аласың. Бул дүйнөдө жанагы адилеттүүлүк соту деп коебуз го, адилеттүүлүк соту. Сыртынан кээде ал зулум деле болуп калат, кээде адам акысын ала албайт. Бирок чыныгы акыретте адилеттүүлүк сот болот. Керек болсо жана эки кочкор бири-бирин сүзүп койсо, сүзүлгөн кочкор тигил адам, тигил кочкор сүзөт. Мына ошондой деңгээлге чейин акылар алынып аткан күндө кантип адамдын үстүндөгү зулумдар ишке ашпайт. Акчалар, абройлор баардыгы өз ордуна коюлат. Мына ошон үчүн мусулман адам бул дүйнөдөн эле кимге зулум кылып алган болсо, ошолордон кечирим сурап, өзүн актап алсын. Жүрө бербеш керек. Мен унутуп койдум. Сен унутуп койсоң, унутулган жок. Жазылып турат китепте, периштелер жазып койгон. Балким ал адам өзү унутуп калышы мүмкүн, мазлум адам деле. Бирок ал жазылып турат, сен кечирим сурап, аны актамайынча. Ошолордун акысын тартып алган болсоң, бергин. Өзүң акыретте саламатта калышың үчүн ошол жыйнап күндүн суугунда алган даратың, окуган намаздарың, туткан орозолоруң, канча деген кыйынчылыктар менен топтогон соопторуң акыретте өзүңө кайтышың үчүн. Ошончо жыйнаган жакшылыгың баардыгын бирөөгө берип салыш башың үчүн. Аллах сактасын. Көрдүңүздөр, бул дагы ушул адамдын соопторун азайтуучу нерселер. Бул дагы оору, эгер адам тооба кылбай кайтпаса. Сол хадисте дагы келтирет: "Ман ахада шибра минал ард би гайри хаккихи хусифа бихи яумал кияма иля саб'i арадин." Хадисте айтат, Абу Хурайрадан келген. Кимде ким бир адамдын жерин акысыз шибронден бир кулач, бир карыш жерин тартып алган болсо, акысыз, жер участоктарды бөлүп атканда эптеп аракет кылат го, жарым метр болсо да кирип кетейинчи депчи. Биринчи жерден болуп тосуп алайын, кийин сүйлөп калат деп. Ошондойлорду көрдүк биякта суроолордон. Анан кээ бирөө көз жумуп коет ичинен, ушуну отурбайын. Кечирбейт, бирок көз жумган. Акыретти алам дегени же өзүнүн кайтсын деп коет, көкүрөгүндө калды. Ал адам кыямат кайымда жер менен жексен болот деген. Жердин 7-чи кабатына кирет деген. Бир карыш жерди тартып алуу кандай? Бул дагы зулумдардын түрлөрүн. Акысыз тартып алуу. Гасып деп коет. Гасып деген кээде мындай бир бийлиги менен коркутуп, кээде бир үй бүлөдө ошо уруулар болуп калат, кландар бир көчөдө. Карасаң агасы, иниси, аталарын бир танан алыстан бирөө көчүп келген, эч анын туугандары деле жок. Анан көп нерседен көз жумуп калат да, ага зулумдук кылгандар бар. Жер перин тартып алат, Кудай сактасын. Полиядан болот, же бактарынан, же жана чийип алган жерине кирип кетип эле чарбакты өсүп коет. Мына ошондой адамдын абалы кыямат кайымда жерге мыкты балка менен кагылгандай, жерге жексен болуп, жердин 7-чи кабатына чейин барат деген. Мына ошондой бул дүйнөдө зулумдук менен акысыз жерди бир карыш жер тартып алгандыгы бирөөдөн мына ошондой азапка кептелет дейт. Мына ушунун баардыгын пайгамбар алейхиссалату вассалам айтып кеткен. Бир адам намаз окуйт деп коюңуз. Орозосу бар. Анан ушунда 1 метр бирөөнүн жерин тартып алган. Анан менин намазым, орозом же умрам актап кетет деп атса, колуна тесме кармап алган деңиз. Эмне актап кетеби ушу 1 метр жер? Актабайт туганда. Ал намазың өзүң үчүн. Кээ бирлер ойлойт, намаз окусам эле бирөөлөргө орой кылып, зулумдук кыла берсем, менин намазым жаап кетет. Намазың ал парс, Аллах Таалам сага буйруган. Бир нерсени жабыш үчүн эмес, сен ошол мойнуңдагы милдетиңен Аллах Таалам ошон үчүн сени жараткан, ошондон кутулушуң үчүн. Ал эми бирөөгө зулум кылсаң, үйүңө отуруп алып намаз окуганың ал жаап кетпейт. Ошого барып кечирим сурап, акысын берип, мамилеңди оңдо деген сөз.
Ал башка маселе. Бүт нерсени урдап келип турган орозо тутуп ал үйгө намаз окуп отуруп алган, ал тобо кабыл болбойт. Ошон үчүн ээлеринен кутулуу деген бар. Ал өзүң жеке күнөөлөрүң болсо, жеке кишинин, ал эми бирөөлөрдүн акысындагы күнөөлөргө тободун шарттын бири ошо зулум ээсине кайтаруу. Бир нерсени тартып алдың беле, апарып бересиң. Курдомат кылып коюп койдуң беле элге жамандап. Барып ошо жамандаган адамдарга айтасың. Ай туугандарым кечирип койгула, мен оозума келген сөз сүйлөп, булар кылбаган нерсени кылды деп алыптырым силерге. Эмоция калтырып. Мен жалганчымын, мен туура эмес сүйлөп алдым. Мунун акысын акыретке алып кетким келбейт деп жарыя кылыш керек мисалы. Акчасын тартып алсаң, салып кой акчасын кайра. Мына ошондой. Хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадистерин улап, бул да Бухари Муслимде келген хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам каарлап, бул дүйнөдөгү нарукум хадиллати юқаду бану адам жузун мин саб'ина жуз'ан мин нари жаханнам. Бул дүйнөдөгү күйүп аткан оттор дейт. Силер көрүп турган оттор, адам балдары жагып жүргөн оттор, бул акыреттеги тозоктун 70тен 1 бөлүгү деген. Могу дүйнөдө канча градус ысытып атпайбы? Темир ысытып атат чокту менен. Ошол ысыктык жанына тура албайбыз, колубузду кое албайбыз. Ичине кирген адам сразу күйүп кетет. Ошол ысыктыктын көлөмү салыштырганда акыреттеги тозокко дейт. 70тен 1 бөлүгүн гана ээлейт дейт. Анан сахабалар бул хадисти укканда айтышты. Аллахи инканат лакафия. О Аллахтын элчиси ошол дүйнөдөгү от эле жетиштүү адамдын күйүп кетишине, ысыктыгына деп таң калып атат. 70тен 1 эле ушундайбы деп. Мына ошентип пайгамбар алейхиссалату вассалам эскерткен. Эмнеге эскертип атат бул тозок? Жеңил караба. Тозокко түшүп калбайм деп ойлобо. Күнөөлөрүңө жеңил караба деген сөз. Дагы бир хадисте фаинна код фуддилат алейха битисатин ва ситтина жуз'ан куллухунна мислу харриха деген. Мындай чыкканда 69 эсе ысыгыраак. Могу дүйнөдөгү ысыктыктан дагы 69 эсе ушундай көлөммен ысыгыраак деген сөз деп келген. Аллах сактасын. Бул хадис ачык айтып турат кыямат кайымда тозоктун ысыктыгын, өтө катуу ысык экендигине. Болбосо бул дүйнөдөгү ысыкка деле отко эч ким чыда албайт. Күйүп кетет. Бирок акыреттин тозогуна бир кыйла бул ылдый экен мунун градусу. 69 эсе. Эгерде ушул дүйнөдөгү отко чыда албасак, заматта күйүп адам шереңкедей капкалуу күйүп кетет андай чокко. Акыреттин ысыгына кантип чыдайбыз анда? Аллах Тааланын Тауба сүрөсүнүн 81-аятында кул дейт, ey Мухаммад айткын, нару жаханнаму ашадду харра. Аллахтын акыреттеги тозогундагы ысыктык бул дүйнөдөн дагы ысыгынан да катуу ысык оттон да. Лау кану яфкахун. Кана ушулар билгенде дейт. Эгер билишкенде түшүнмөк. Билгенинде ысыгын. Мусулман адам ушуну билип эскерип туруш керек. Силер көрдүңөрбү? Ушул күйгүзүп аткан отуңарды дейт. Алла Таалам ушуну эскертүү катары эскерткен. Нахну наджална тазкирата ва мата'ан лил муқвин. Биз ушуну силерге дейт. Бир ошо тозоктун 70тен 1 бөлүгүн койду да бул дүйнөгө. Ошону эскертүү үчүн койдук дейт силерге. Акыреттеги тозокту эстеп турсун ошо отту көрүү менен. Ошол отту күйгүзүп атканда да, оттун жанында отурганда да эсте, тозоктогу 70тен 1 бөлүгү эле экен. Ошого сөймөңдү бир 10 секунд кое албайсың. Кантип чыдайсың сен? Муну эстеген адам кантип күнөөгө жеңил карайм, кантип зулумга жеңил карайм, кантип ушундай арам иштер жасап коюп тобо кылбай өтүп кетем деп адам эстеп туруш керек. Андан кийинки хадисте Муаз деген сахаба айтат, Аллахтын элчиси мага осуят кылып айтты дейт. Ла тушрик билла. Аллахка эч убакта шерик кылбагын. Ва ин кутилта ау хуррикта. Ушундай бир адамдын колунан өлсөң дагы, күйүп кетсең дагы дейт. Элестетиңиздер. Эч убакта өлүп кетсең дагы деп коет го. Өлүп калсаң дагы кылба деген сөз. Күйүп кетсең дагы дейт. Күйүп баратсаң да ширк кыл десе, арбактан суранып, Кудайдан жалынып жалбарып сурагандай башка нерседен суранып кетпе. Күйүп атсаң дагы Аллахтын аты менен Аллахтан гана суранып өл деген сөз. Ата-энеңе эч убакта ак болбо дейт. Ата-энеге ак болуу деген бала менен ата-энесинин ортосунда мамиле бузулуп, Кудай сактасын, акыларын бербей коюу, ортосунда мамилелер ажырап кетүү. Үй бүлөңө кээде ошо малыңа зыян берүү, ошонтип талаш тартыштын артынан кээде кээ бир балдар Кудай сактасын ата-энесине таарынып, жылдап сүйлөшпөгөндөр бар экен. Мындай балдар акмак балдар, Кудай сактасын. Ата-энесинин көңүлүн таба албай,
ошолорду ыраазы кыла албай, ошолорго улгайганда, 70ке келип калгандар, 80 келип калгандар. Кыргызда жакшы сөз бар, 60 келсе алдап күчүн ал дейт. Мисалы, ушунча келип, анан чоңой алып, эмне дейт, папашка, анан мамашка деп апаларын ушинтип сүйлөп, анан алар түшүнбөйт да мындай деп таарынып, ошондой адамдарды мен жашоодо көрдүм. Анан WhatsApp'тан да жазып турат. Жылдап сүйлөшпөйт, бултуңдап. Аллахтан кийинки эле кайсы бир адам өз ата-энесин ыраазы кыла албаса, ошолор менен урушуп талашып жүргөн болсо, батасын ала албаса, бул адам бактысыз адам. Ата-эне багыш айла жок, теңелбей көп акыларынан балам бактысыз болбосун деп кечирет. Алар зыян көрбөйт, зыянды ушу баласы көрөт. Жашоосу да берекеси өтөт. Кудай сактасын. Ошон Аллахка шерик кылбай, күнөөлөрдөн оолак болуп, тобо кылмын алек. Анан ата-энесинен ак болбой жашосо, алхамдулилlah, кандай жакшылыкта. Ата-энесин бирок наразы кылып алса. Биз эми наразы дегенде ата-эненин капризин айткан жокпуз туугандар. Кээ бир адамдар туура эмес түшүнөт. Берге Аллах таалам буйруган негизги нерселер бар. Ошол зулумдарды жасап жүргөн балдарды айтып атабыз. Ак болуу деген такыр мамилени үзүп салгандар. Анан кээ бир ата-энелер өзү мисалы арак ичип, анан аракты баласына жумшаса, баласы баш ийбей койсо, анан таарынып калса, кандай жол менен болсо дагы ыраазы кылышың керек турбайбы деп түшүнүп албаш керек. Күнөө иште ата-эне эмес ким болбосун, Аллахтан кийинки башка ким болбосун, күнөө иште эч кимге баш ийилбейт. Намазың ташта, орозо кармоо, арак ич, бузуку кыл деген сыяктуу нерселерге баш ийилбейт. Хадисте уландысында эч убакта намазыңды, парс намазды таштабагын деген. Эч убакта жашооңдо. Жумушуң болобу, тирилигиң болобу. Кээ бир адамдар жумушуң көбөйүп кетти, таштап салат. Отпускка чыгып кеткендей. Анан кайра намаз кайтып келет. Булар ушу намаздын акыйкатын түшүнбөгөн адамдар. Кимде ким 5 мал парс намазды атайлап таштаган болсо, ал адамдан Аллахтын коргоосу кетти дейт. Биз айтып койдук го, назар кетти. Аллахтын назары жок экен деп. Мындай чыкканда Аллах тааламдын карамагынан, Аллахтын жардамынан ал адам ыргыды. Анан каяктан берекет табат? Каяктан ал адам колдоо табат? Кудайдын колдоосунан ажыраган адам. Болду, Аллах таалам ал адам таштап койду деген сөз. Бул коркунучтуу нерсе тууган. Намазы жок адамдын келишими жок Кудайдын алдында. Эч убакта аракты ичпегин деген. Себеби ал бардык жаманаттын башаты деген. Күнөөдөн оолак болгон. Чындыгында күнөөлөр Аллахтын каарын алып келет деген. Бул Имам Ахмадтын сунанында келген. Сахабага осият кылып пайгамбар алейхиссалату вассалам эскерди. Эң чоң күнөө биринчиден ширкти эскерди. Себеби бул ширк кечирилгис күнөө. Андан ары ата-энеге ак болууну эскерди. Бул дагы эң чоң күнөө. Андан ары үчүнчү намазды таштоону эскерди. Бул дагы эң чоң күнөө. Кимде ким атайлап намаз таштаган болсо, Аллахтын колдоосу жок. Аллахтан көзгө илбейт. Бирок ал адам кайсы жашка келбесин, кайсы учурга келбесин, эсине келип тобо кылып кайтып келсе, алхамдулилlah. Аллах таалам кабыл кылат болсун. Анан болду, мен жашым 40 келди, 50 келди, 60 келди, намаз окуганда эми окумак белем деп, ал шайтандын ою. Туугандарыңыздан болобу, 70те болобу, 80те болобу, түшүнбөй жүргөн, болор иш болду. Болду, эми кайтсын билген адам. Намазга эч бир адамдын үзүрү жок. Отурган адам, жаткан адам деле кандай абалда да намаз окуй берет. Айтат автор, шарх берген адам Шейх Фаузан, бүгүнкү күндө намазга жеңил караган адамдар аябай көп дейт. Ол болсо өзүм мусулманмын деп жашайт дейт. Бирок ал адам үчүн намазда баа жок. Көңүл да бурбайт, башы да оорубайт. Ал байкуш билбейт, акыретке ажал жетип күн бүтсө эң биринчи Кудайдын назарына түшө турган намаз экенин. Эң биринчи сурай турган нерсе намаз экенин билбейт. Намазы бар болсо, анан барып ал адам менен кепке тартыларын билинбейт. Элестетиңиздер, туугандар, келишим деген жөн эле. Паспортуң жок азыр. Паспортуң жок болсо, сен башка өлкөгө кире аласыңбы? Паспортуң жок болсо, аэропорттон чыга аласыңбы? Каяка ой, мен умрага бараттым эле, жакшы ойдо элем деп пограничтерге айтып чыга аласыңбы? Сен акылсыз деп ойлойт. Кайра кайталай берсең, могу көкмөй окшойт, тиги охранниктерге алып кеткилечи дейт, тияка барып психический больница. Кандай түшүнбөйсүң, сен паспорт жок, берин өтө албайсың го дейт. Келишим бул договор менен, Аллах таала менен намаз, анан намаздан кийин келишилгенден кийин анан орозо, зикирлер, истигфарлар, жакшылык иштер, ушинтип анан келишим түзүлдү, анан сизге сооптор жазылып баштайт. Мындай түшүнүктөрдө келишим намаздын негизинде. Намаз башы сооптун. Анан Куран окуганыңыз, орозо тутканыңыз бүт ушул оң кол, сол колу бутудай болуп ушинтип жакшылыктар топтоло берет.
Ал эми башың жок болсо колдон буттан не пайда? Ошону жакшы түшүнүш керек туугандар. Эч жокта ойлобош керек. Ушундай бир сооп иш бар. Мен мынча көпүрө салам, мынча суу чыгарам, же болбосо мынча кедей кембагалга, жетим жесирге жардам берем. Ана ушу намазым жаап коет чыгар деп өзүңдү алдаба. Миң жакшылык кылсаң да намазсыз сен Кудайдын алдында эч кимсиң. Көзгө илинбеген, Кудайдын назарынан кур калган адам болуп каласың. Муну ачык айтыш керек. Бул мойнубузда аманат. Ал эми шайтан адамды азгырат. Аракет кыла бер, жүрө бер. Сен жакшылыгыңан, жакшылык сооп иштериң ушундайсың. Күнөө ишиңен көп. Тиги намаз окугандар сен кылган иштин 1/1 кылбайт. Сен не бир жакшылык иштерди кыласың, канча кайрымдуулук кыласың деп кээ бир адамдар алданып жүргөндөр бар экен. Кыскасы адам баласы чоң күнөө болобу, кичинекей күнөө болобу жеңил карабасын. Эмнеге кичинекей күнөөгө жеңил карабаш керек? Себеби кичинекей күнөөлөр адамды чоң күнөөлөргө түртөт. Кичинекей күнөөгө жеңил караган адам анан орто күнөөгө, анан чоң күнөөгө акырын түшүп кетет. Жүрөк ошого үйрөнүп калат. Адат болуп калат адамда. Байкасаңыз да бир таштайт, анан 2, анан 3 ушинтип болду. Кийин кайтпайт. Нафсисти үйрөнүп калат ушул нерсе. Мына буга чейин биз канча деген хадистерди эскердик. Күнөө боюнча. Себеби мен доорумда адамдарды көрдүм. Күнөөгө жеңил караган, Аллах кечиримдүү кечирип коет. Аллах Таалам жөнүнөн оюм жакшы, Аллах Таала мага жакшылык берет. Аллах Таалам ырайымдуу, мага ырайым төгөт. Деп намаздарын окубай, буйруктарды аткарбай, тыйгандарын тыйылбай жүргөн адамдарды көрдүм. Бул оору болду мен үчүн дейт. Мына айрымдардын туугандарыңыздар бар. Алкаш тууганыңар болот кээде, Кудай сактасын. Анан ошого сүйлөшөсүң да, бул арак жаман тууган, арак деген бүт жамандын башаты, арак менен адам жыргаган эмес, ташта, үйлүңдү кара, оңол десең ууп турат да, бирок кайрылып өзүң жасай берет. Неге? Ал оору ушул. Ушул оорудан чыгыш керек. Күнөө да ушундай да. Жана айтып атпайбы, ала арак канына чейин сиңип кетиптир. Капельница кылдырат, денелерин бисират, тазалайт, арактын немеси кетсин. Мээси да жакшы анализ істебей калыптыр, мындай калыптыр деп. Күнөө деле ошондой уланып калат. Аны улангандан кийин жана сөздөр менен өзүн актагысы келет. Аллахтан жакшы үмүтүм бар, жакшы ойдомун. Аллах Таалам кечиримдүү деген, кечирет. Деле жүрө берейинчи, мага тийбегилечи, жөн койгулачы болду. Ушинтип эле жүрүп өтүп кетейин деп ал ушинтип оорусу менен Кудай сактасын. Канча деген адамдар тобосу өтүп кеткен. Ошону башаттында эмне болду? Күнөөлөр себеп. Күнөөлөргө тобо кылбай коюу, кайтпай коюу, таштабай коюу, өзүнө өзү колго албай коюу болду деп дагы автор эскерип атат. Өзүн күнөөгө таштап койду. Анан өзүн аркандап койду дейт. Эмнеге? Үмүт менен, жакшы ой менен, Аллахтын кечиримине. Абу Вафа ибн Акил деген айткан: сак болгула, алданып калбагыла. Өзүңдү өзүңөрдү алдап койбогула. Мына бул дүйнөдө 3 дирхам урдалган адамдын колу кесилет. Арак ичкен адамдынийненин көзүндөй арак ичкенде ал адам эмне кылат? Чабылат туугандар. Бул дүйнөдө акысы. Арак ичкен адам негизи жанагынтип балак уруш керек. Жонго чабылат кадимкидей. Бир аял мышыкты камап коюп, тамак бербей же суу бербей өлтүрдү ачкадан. Ошонун артынан тозокко кирген. Жанагы согуш болгондо олжолорду бөлүштүрүүдө момундардын башчысын күтпөй, же пайгамбар алейхиссалату вассалам күтпөй жеп алгандар болот да олжону. Мына ошолорду жеп алган нерсе тозокто от болот. Тозокко түшүнө журкан болот деп хадисте эскерген. Болбосо ал адам шахид болду, согушка катышты, мекен жерин коргоду, анан бир нерсесин жеп алды. Актаган жок го ошончо шейит кеткендиги, согушта өлгөндүгү, элин жерин коргоп өлгөндүгү актаган жок го. Уурдап алган. Бир мышык үчүн тозокко кирип атса,ийненин көзүндө аракты ичкен үчүн 80 жолу чабылып атса, 3 дирхам урдаган үчүн колу кесилип атса бул дүйнөдө. Анан кантип өзүңдү алдайсың Аллахтын ырайымына деп күнөө ишти таштабай, буйрукту аткарбай, эч нерсе кам санабай кантип жүргүң келет? Аллах сактасын. Бул өзүңдү өзү алдоо. Мына ушул жерде дагы рот деп коет, жооп берүү бар. Кимдерге? Жанагы эң негизги жүрөктүң таза болсо, жакшы ой, жакшы үмүттө боло бер. Кудай үчүн жакшы ойлой бер. Күнөөлөрдү ойлонбо. Күнөөнү ойлонсоң Кудайдын каарынын ойлоносуң, ачуусун ойлоносуң. Анда сага ошондой абал түшөт. Сен ошону ойлоно бер. Мен Алланын үмүтүн, ырайымын ойлон. Ошон үчүн мага үмүт ырайымы түшөт. А сен коркосуң Кудайдын каарынан, ачуусунан. Сага ачуусу каарынан түшөт деп жана муржия дегендер бар. Амалды байлабайт, амал кылышпайт. Тек гана ооздорунда сөзү бар, жүрөк таза болсо болду деген.
үмүтү бар. Качан үмүтү жакшы болуп саналат? Качан ошол үмүтүндө амал коштолгон болсо. Колдон келишинче буйруктарды аткарып, тыйгандардан тыйылып, Аллахтан жакшылыкты үмүт кылып жүргөн болсо. Ошондой эле Кудайдан корккондо дагы, Аллахтан корккондо дагы эмне? Жөн эле коркуп атам деп жүргөн болуп. Мен коркуп атам, ошон үчүн өзүм таштап салдым дебеш керек. Аллахтан корккон болсоң, ошол тозокко түшүп калуучу нерселерден сак бол, күнөөдөн сак бол, намазыңа бекем бол, буйрукту аткар. Алланын ырайымына жете турган нерселер жаса, Алланын ырайымынан үмүтүңдү үзүп салба. Корком деп. Ушуну айтып атат. Аллахтын кечиримине жакшы үмүт менен деп өзүңдү алдап коюп жүрө бербе. Бул дүйнөдөгү азаптарды эмнеге эскерди? Бул дүйнөдө бүт кечиримдин эшиктери ачык. Тобонун эшиктери ачык. Бул дүйнөдө али адамдын жаны кекиртекке келгенче өлгөнгө чейин көп мүмкүнчүлүктөр бар да. Тобо кылса кабыл болот. Оңоломдуз адам оңолот. Бирок ошондой болсо дагы айрым күнөөлөргө сенин тобоң жардам бербей атат. Бул дүйнөдөн эле. Арак ичип алсаң сабаласың. Урдасаң колуң кесилет, өлтүрсөң өлөсүң. Бирөөнү өлтүрүп салып мен тобо кылдым, айланайын болду. Экинчи өлтүрбөйм десең да сен өлөсүң. Бизде андай мыйзам жок да. Негизи шарият мыйзамда муну атайлап өлтүргөн адамды өлтүрөт эл башы. Сот ушундай мыйзам. Атайлап бирөөнү мына бүгүнкү күндө өлтүрүп атпай, атайлап барып аялын өлтүрүп салып атат, Кудай сактасын. Баласын өлтүрүп атат барып, баласы менен атып салып атат атайлап эле. Мына ошол өлүмгө жеңил караганды көрүп, түрмөгө барып жатат, тамагын жеп кой ошону көрүп кайра чыгып өлтүргөндөр бар. Ислам мыйзамында, шариятта атайлап өлтүргөн адам эл башчынын өкүмү менен өлүш керек. Сен кайра өлтүрүп койсоң, намаз окуп, истигфар кылып жатып берсең, ошол өлтүргөнүң кечирилет деген жок андай. Намазың өзүң үчүн. Өлтүрдүңбү атайлап, сен ошо өлтүрүлгөндө анан сен тобоң кабыл болмок. Урдадыңбы, колуң кесилиш керек. Арак ичтиңби, сабалышың керек. Жанантип 80 жолу жоңго чабат. Ушундай оорутуп чабат. Ушундай азаптар бар бул дүйнөдө. Ушундай кылып ишке ашырасыңар деп Куранда буйрук берген. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ишке ашырган. Сахабалар ишке ашырып эле келген бул мыйзамдарды. Менин үмүтүм жакшы эле Кудай жөнүндөн деп ошодон бирөө келип актанса, жоңго чаппай койгон эмес 80 жол. Аялың туруп жыныстык катнашка барганды ташбаран калган. Эгер ошол менен кармалып калган болсо. Жакшы ойдо, жакшы үмүттө мен Алланын кечиримине таянып алдым деп куткарыла албайт. Бул дүйнөдө ушундай азаптар бар. Анан кантип сен акыретке мындан да азап катуу болгон, мындан дагы тозогу 70 эсе бийик болгон жака баратасың? Эмнеге таянып атасың сен? Сен жөн эле өзүңдү өзүң алдап атасың деген сөз. Сөзүбүздүн аягында мышыкты мисалдады. Мышыктын кадыр баркы жок да, белгилүү, андай адамдарда эмес. Азыр бирөө келип үйүнөн өзүнүн үйүнө мышыкты өлтүрүп койсо деле эч ким ага карызданбайт. Жанагындай адамды өлтүргөндөй абал эмес. Эч териштирүү, тергөө иштери жүрбөйт дегендей. Мына ошол мышыкты деле адам камап коюп, тамак да бербейт, же суу да бербейт, же байкушту койбойт. Ошентип өлтүрүп койгон адам эмне кылды? Тозокко кирди. Бани Исраил коомдо болгон. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисинде ачык айткан. Тозокко кирген бул аял. Эмнеге? Мышык үчүн. Ошондой эле бир адамды көрөсүң. Зынаккор, бузукулукта жүргөн, тооба кылып, мурунку доордо болгон адам. Жолдо келатса, иттин тилин салаңдатып, сууга суусап турган итти көрүп, суусун кандырып койгон. Болбосо ал аял бузук аял болгон. Ит деле кадыр баркы жок адамдар. Мына ошо итти деле суугарып коюп, Аллах таалам күнөөсүн кечирип, бейишке кирген дейт. Бул баягы мурунку доордо болгон адамдардын абалын пайгамбар алейхиссалату вассалам сүрөттөгөн. Мына ушул экөөнүн эмне деди? Эч убакта сен күнөөшкө да жеңил караба. Ушул күнөөнүн артынан тозокко кирип калыш мүмкүн. Ошондой эле сен сооп ишке да эч убакта жеңил караба. Балким ушул кичинекей деген сооп менен сен бейишке кирип калыш мүмкүн. Ошентип адам жашоосунда күрөшөсүң. Күнөө менен күрөшөсүң, таштоого. Сооп менен күрөшөсүң, кылууга, аракет кылып бел байлоого. Ошентип алхамдулилlah адам жакшылыкта жүрөт. Пайгамбар алейхиссалам хадисте айткандай: "Вала тахқиранна минал ма'руфи шай'а." Эч убакта жакшылык иштерге жеңил карабагыла деген. Мындай жеңил кароо деген көздүн үстүнөн карап, ушуда да бир иш бар беле. Койчай дегендей мамиле. Кош көңүлдүк деп коюп, салкын мамиле. Керек болсо бир тууганың менен жолукканда мындай жылмайып кара деген. Ошону да мындай жөнөкөй караба, алда садакканын соонун алып атасың. Хоп, уже жылмайып учураштын өзү сооп. Мисирейип, туңдап жүзүңдө жылмайуу жок, андай эмес. Кээде адамдын ушул сүйлөп коюуга сараңданат. Ассаламу алейкум, алейкум салам.
Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Кандайсың? Аман эсенсиңби? Жакшысыңбы деп WhatsApp'tan жазып бир жакын сурап койгондон ээрингендер бар. Бул дагы эмне? Сооп ишке жеңил кароо. Сөзүн аягандар бар. Канча тилди агытып жашынакай сөздөр сүйлөп соопту жинай турган ал. Зикир менен, истигфар менен, бир тууганыңды кубантуу менен, жылмаюуң менен, жылуу жумшак сөзүң менен, колдооң менен ушул адамды канча деген. Бүт сооп иштер. Аллах таалам баарыбызга ийгилик берсин, тавфик берсин. Ушул сооп күнөө дегенде жүрөк амалдарын жакшылык иштерге жеңил карабауга, күнөө иштерге дагы жеңил карап алданып койду. Аллах таалам өзү сактасын бизди. Жакшылыктардын эшигин ачууга, жамандардын эшигин жабууга себепкер кылсын. Адамдардын жакшылык жолунда жүрүшүнө, хидаятты табышына себеп кылсын бизди. Саллаллаху тааля аля хайр халкихи ва алейхи ва сахбихи ажмаин.